Өлкөдө жумушсуздукту жоюу аракетинде түрдүү чаралар көрүлүп келет. Жарандарды жумуш менен камсыз кылууда коомдук фонддордун, жеке ишкерлердин салымы чоң. Атап айтсак, Инсан Лейлек коомдук фонду түптөлгөндөн тарта региондордун өнүгүшү үчүн эбегейсиз зор салымын кошуп, эмгектенип жатат. Кыргызстанда, анын ичинде облуста ички жана сырткы миграцияда жүргөн мекендештер арбын. Алардын санын азайтуу жана калкты жумуш менен камсыз кылуу максатында өткөрүлгөн кесиптик жарманкеден кесиптешим Назгүл Абдрахманова кенен айтып берет. Баткен шаарында атайын жаштар үчүн кесип тандоого багыт берүү максатында кесиптердин жарманкеси өткөрүлдү. Жарманке Баткен облусундагы миграцияга дуушар болгон калктын аярлуу топторундагы атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн социалдык инновация долбоорунун алкагында уюшулган. Ага облустун ар кайсы аймактарынан түрдүү кесип ээлери чакыртылып, келген конокторго өздөштүргөн өнөрлөрү тууралуу маалымат берилди. Бул долбоордо биз ошол миграцияга дуушар болгон үй бүлөлөрдүн жаштар, кыз келиндер жана жаштарды иш менен камсыз кылуу, өз бизнесинде түптөө, анан жана бош орундардын ярмаркасын, анан ошондой эле кесиптердин ярмаркасын өткөрүп атабыз. Бүгүн ушул Баткен шаарында ушул кесиптердин жарманкасын өткөрүп атабыз. Негизги максаты ушул жаштарга азыркы заманбап, заманга ылайык кесиптерди назалоо, көрсөтүү, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Кесиптик жарманкеде өнүккөн мезгилде көп суроо талапка ээ болгон кесип ээлери жаштарга ар бир кесиптин артыкчылыктары тууралуу маалымат беришти. Жарманке кесип тандоо алдында турган жаштар үчүн эле эмес, кеңеш берүүгө келген адистер үчүн да абдан пайдалуу болду дешет. Анткени жарманкеде кайсы кесипте кандай тартипте өнүктүрүүгө болоору байкалганын айтышат. Мен бул жерде номер 57 кесиптик лицейинде айдоочулук боюнча окуп жатамын. Азыркы учурда ушул кесиптик көргөзмөнү мен өзүм мугалимдеримден угуп келип катышып отурган учурум. Бул жерде эң сонун жакшы көргөзмө болуп жатат экен. Негизинен үйдө өзүмдө дагы кичине жеке бизнесим болгон үчүн бул жерден мен тажрыйба алмашуу максатында аябай кызыгуу менен келип отурамын. Мага да бир бизнесиме мындай жардам болуп калар. Ошондой эле азыр коомдо кандай өнүгүүлөр болуп атат, ошолор боюнча маалымат алмашканы келдим. Инсан Лейлек коомдук фонду көп жылдардан бери миграцияда жүргөн жарандар менен иштешип келет. Аталган фондко кесиптик жарманкени өткөрүү үчүн Баткен райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын ишке жайгаштыруу бөлүмү жана шаардык мэрия жакындан көмөктөшкөн. Назгүл Абдрахманова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.